Rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 nersege negizdelgen. 5 nersege negizdelgen. Avalı Allah'dan başka sığınığa tatqı zat yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi dep kölük berүү. Keyin namaz oku. Andan keyin zekat berүү. Andan acılık kılуу. Jana ıyık Ramazan ayında orzo tutuu dedi. İslam bul Allah Taala'nın ıyık dini. İslam'dın kotoruluşu köp mani berет. Oşon bir tınçlık degende mani berет. İslam özü jürökö tınçlık berет. Kim İslam'dagı parzdарды atkara turgan bolsa, albatta anın jürögü tınç bolat, jana ahiretти tattуу jana nurdu bolat. Siz menen bizdin bul dünýede kılıp atkan amalдарыбыздын бардыгы тең ошол биздин мойнубуздагы милдеттин негизинде түзүлөт. Эгерде кимде ким өзүнүн милдетин билбесе же болсо исламдагы ошол Алла Таала жиберген диндеги эң биринчи 5 парзын билбесе, анда ал адам субханалла эмнекен имандан түшүнүгү жок болуп эсептелет. Же болсо азыр айтып аткан пайгамбарыбыз ислам 5 нерсеге негизделген. Негизделген дегени фундаменти деген сөз. Фундаменти кандай фундаментти куя турган болсоң ошого жараша көтөрүлөт, туурабы? Эгерде кичинеге жер үстүнө куюп отурган болсоң ал сарай болушу мүмкүн, бирок бир нече убакыттан жер тоңгондон кийин кышында акырын фундамент көтөрүп отурган болсо сарайың да кулап калышы мүмкүн. Эгерде тереңирээк, кененирээк жана ошондой өзүнүн технологиясы менен кыла турган болсоң, ага 12 этажды куруп койсоң болот, туурабы? Көтөрөт. Ошол себептен исламдын дагы эмнекен фундаменти же болсо ошол негизи бар экен. Кимде ушул негизине көңүл бурбай турган болсо, ал исламда орду жок деп койсоң дагы эмнекен болот экен. Бирок ошол менен чоң күнөөкөр болот да биздин мазхабта, биздин акыйдада айтат. Ошонун биринчиси эмнекен? Алладан башка сыйынууга татык зат жок. Мухаммад Аллах Тааланын элчиси деген күбөлүк берүү керек экен. Деп күбөлүк берүү. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Иман жаңыртып алалы. La ilahe illallah Muhammadur Resulullah. Allah maşallah. Бул келме исламдагы эң биринчи, же болсо кимде мушу келмени айта турган болсо, ал мусулман болот. Же болсо мусулман деген сөз баш ийүүчү, же болсо ушундай өзүнүн ким экенин билип кул боло тургандын эң биринчи белгиси ушул калима болуп эсептелет. Эгерде кимдер муаллим тани же болсо эң биринчи араб тилин таануу китебин окуган болсоңор, китепчесин окуган болсоңор, ошонун башында калиматы тайиба, жакшы сөз деп келмени айтат. Эң жакшы тайиб, ушундай бир жакшы сөздүн эң жакшысы ошондой эле адамды бактылуу кыла турган некен? Бактылуу кыла турган сөздөрдүн бири ушул. Ушул сөздү айткан адам бактылуу болот. Баян чөрөк интернет карасам бир капыр эле болгон кишилер исламды кабыл алып атат. Жоксо ла илаха иллаллах Мухаммад Расул келмесин айтканда кадимкиде ыйлап атышат да. Кадимкиде ыйлап ушундай бир сүйүнүч менен кабыл алып атат да. Ушул мен келме айттым, мен мусулман болдум депчи. Ушундай сүйүнүп айтып атат да. Бирок ошол эле мезгилде биздин жанакыл исламга мусулман болуп төрөлгөндө мусулман. Негизинде өзү биз бактылуу адамдарбыз деп ойлойм да көп убактачы. Анткени себеп карасаңыз, төрөлгөндө эле тозокко буйрулгандар бар да. Анын чоң атасы, өзү да капыр. Дини бөлөк. Кээбилердин дини жок. Кээбилер ишенбей капыр боюнча да. Уже белгилүү ал уже каяка бара турган. Мисалы Кытайды кара. Кытайда жалпы улуттайда турган болсом, бирок ошонун ичинде динсиздери жана капырлары мынекен ошол тактан бери анын бара турган жери канча жакшылык кылса деле, кандай нерсе кылса деле ал бара турган жери тозок. Болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Хазирети Умар радhiyallahu anhu, Умар радhiyallahu anhu айтып Умар радhiyallahu anhu эмне кылып аткан? Тауратты арабчасын котор жөөттөр жазган экен да. Аны ошону окуп атса, эмне окуп атасың дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Я Расулаллах, мен Таурат китебин окуп атам.
Dесе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай болот, мындай кабан чыты дейт. Ey Hazret дейт. Ey Умар дейт. Sen bilbeysiň дейт. Men Hatemil Anbiyamyn дейт. Акыркы пайгамбармын дейт. Эгерде Муса алейхиссалам азыр тирүү болгондо ал мага келген Куранды окумак деди. Мага иман келди, аркамда ыктыда кылып турмак ал. Деп атат. Карасаң канчалык даражадагы сөз. Дегени ким дегем ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген болсо, ал адамдар бактылуу экен да. Биз эми ошо бактылуулардын катарындабыз. Биздин керек болсо чүктеди көчөдө жаткан болмушта ондоп туруп, "Ey, мусулмансың" десе, "Ооба" дейт да. Эмне мен мусулмансың? Арак жотосуң, күнөө кылып жүрөсүң десе, мен чоң атам болду болчу" дейт го. Болду ал мусулман. Мына мусулман. Анын эмесинде эмнекен алсыз болсо да субханалла ошо мындай келмеге болгон умтулуусу бар. Чоң атам болду болчу болду, ал Куран окучу, ошонун ичинде кирит бар. Эми карасаң, азыр бизге баарыбыз Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Азыр баары чоготон келмени айттык. Эгер ушу келменин, ушу калиманын даражасын айта турган болсоң, бир баракчага дейт, ла илаха иллаллах келмеси жазылган болсо, ошол тараза коюла турган болсо, таразанын бир жагына ушу келме коюлуп, 18 миң ааламда жаратылган бардык нерселердин бардыгы тең. Жер, бүткүл планета, сайяра, бүт кайсы нерсе болсун, галактика, дагы бир башка галактикасы бар болсун, бардыгын алып келип туруп ушу таразанын бир жагына кое турган болсо, бул келме басып өтөт экен аны. Ушу келме, калима тойба, жакшы сөз басып өтүп калат экен. Бул сөздү айткан адам бактылуу. Анткен себеп субханалла, Алла азza wa jalla кыямат күнү дагы insandardын бардык күнөөлөрүн өз райымына алып, күнөөсүн кечирем деп аткан мезгилде бир адам алып келишет экен. Анын эч бир жакшы амалы жок экен. Эч бир жакшы амалы жок экен. Алла Таала билип туруп перишет экен. Карагыла мунун дагы бир амалы бар дейт экен. Периштелер баягы амалын ушундай бир адамдын оң жагында, сол жагында турган эме жөнүндө келе турган болсо, китепчилер жөнүндө жана эки периште жазаткан. Ушул бир китеп жерге батпай сыйбай кетет экен да. Бул биринчи катар асман менен экинчи катар асман ортосу 500 жыл отурган болсо, ошого сыйбай кетет экен да, батпай кетет экен. Ошону аңтарышат экен, ушундай, ондайдан 99 болот экен да. Ар бир адам ошону көтөрүп жүрөт экен. Качан сен менен мен качан ушундай күнөө кылып деле жүрүп делечи, мисалы алсачы. Ошонун жүрөгүндө оны үйүп турат да, мондайчы бир күнөө кылып атам депчи. Аны ошону мындай туруп токтотуп койсоң эле, кадимгидей бир нерсенин үстүнөн алып салган болуп кал. Байкадыңар беле ушул нерсе? Чысты болду беле ушул? Мындай бир көйгөйүңдү жеп турган нерсе болчу да. Ошол нерсени качан бир токтотуп салсаң эле, эмнеге мындай үстүнөн бир нерсе жүк алып салгандай болуп. Жеп жеңил болду. Ушундай мына эмне кыларың, башың боп-бош болуп калат. Эми карасаң, ошол адамдардын сиз менен биздин амалыбызды издетет экен Аллах Таала. Кийин айтылат экен. Ушундай бир ушу кагаздын астында кычыгында мындай кичинекей бир нур болуп бир нерсе турат дейт. Ла илаха иллаллах. Алла бир жолу ла илаха иллаллах деп киргизиле, удхулжа. 5ке киргизилет экен. Карасаң кандай бул келменин даражасы. Сиз менен биз билбей атабыз. Эгерде күнүгө кимдеги ушу келмени айта турган болсо, албетте ал субханалла утушка жетет. Кандай эле бир согушта жүрүп туруп, согушта ушундай бир сени атып кетишти, өлдү деп чытап кетишти. Жерге көмүп салышты. Бирок сен ушундай бир дем кичте бир жүрөгүңдө бир дем алыш бар. Бир күч келди. Мындай жанагындай бир көмүлүп турган жерден атып чыктың. Кандай кыйкырасың? Ошондой эле адам субханалла ушу келменин кадыры ушунчалык экен да. Суу сап турганда, мына суусун жогун ушуна кургап кеткен, буяктан кеберип, ушунда бир жанандай кеберип, тилинип кеткен, тамактарың суунун жоктугунан ушунда бир тилинип кеткен, ушундай бир акыбалыңда турган мезгилиңде субханалла. Бир адам оозуңа суу куя турган болсо эмне болосуң? Же болсо ушундай бир өлөсүң, мына жакын аз калды өлөрүңө. Ушундай нерсе, бирок сага айтып аткан, сага донор табылды. Жүрөк табылды сага, бөйрөк табылды сага, боор табылды. Сен өлөсүң, билген тасың. Бирок ошол эле мезгилде сага табылды деп атат. Бирок сага донор табылды. Кандай сүйүнөсүң? Бул сүйүнүш субханалла иштеге жарабай калат. Келме ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмесин айткан адамдын оозунан чыгып атканына.
Бул ушундай чексиз бакыт бул. Ошо сенин негиз деген фундамент деген ушул эки. Кимдин жүрөгүндө бир Аллага болгон сүйүү келген болсо, ла илаха иллаллахты айткан сайын ушундай сүйүнүш керек да. Канча деген адамдар бар ушуну айта албайт. Бир жылы бир аксакал өлүм төшөгүндө жатыптыр. Мен өз имам болгон себептен барып калдым. Барсам, ушундай бир катуу бир өлүм менен эмеде жатыптыр. Катуу оорган, ушундай шишип кеткен, шишигенде адамдын ушундай жанагындай адамдын деле териси бесконечный шөйлөй бербейт экен да. Ушунча бутуңда отурган болсо момунчалыкка чейин барат экен да. Бир 20 сантиметрге чөйлөткөндөн кийин анан чырт деле мондай неме болот экен, анан бир сары суу агып баштайт экен. Сары суу анын моунда чыл таптагыр ушун таң калыштуусу бүтпөйт экен да. Сүрө берип уже ар жакка монча материал толуп кеткен экен да. Ушундай баягы улам монте беришипчи. Анан жанына барып талкын кылып атам, аксакал эми дуа кылыңыз, сабыр кылыңыз, Аллах Таала сизге ушуну келме айттыңыз десек, ал келме деген эмне деди? Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка сыйынат зат жок деп айттыңыз. Десем, мен айтайын деди. Мен аркам мени кайтылат деди. Тили сүйлөп атат. Ла илаха десең, ла дейт. Илаханы айта албайт. Ла илаха иллаллах. Ан Аллах деп айтсам, а дейт да. Ошо сүйлөп атты эле жанымдан өтүп кетип калды. Келме айта албай калды. Анан мен устаздардын көп убактарда түрүү кезиңде акылың толук болуп турган мезгилиңде, монда күйлүгүч болуп турганда ушу тилиңди көндүрүп ал, анткени өлүм төшөгүнө келгенде тилиң катып калат дегенде мен ошондо түшүнгөм да. Көрсө түрүү жүрөбүз да азыр. Ушу келме ла илаха иллаллахты бассаң турсаң, минимум күнүнө 100 жолу айт деген бекер эмес экен да. Кээ бир шейхтер айтат, ла илаха иллаллахты 1000 жолу айткан болсоң, жүрөгүң бир жолу ла илаха иллаллах деп айтат. Ошо сен негиз деген ушул эки. Сенин исламыңдын, сенин диниңдин биринчи ступенькасы ушу келме болуп эсептелет. Ошон үчүн негиз. Келменин даражасы ушундай. Мен келме жүдө көп айттым десем болот, бирок билсеңиздер, ойлонсоңуздар, мисалы күнүнө канча жолу келме айттың? Бүгүн эртең менен айттыңбы, мисалы алса, эртең менен турганда ла илаха иллаллах, я Алла өзүңө шүгүр, тургузганыңа, ла илаха иллаллах. Карасаңдар, билгер ушундай десек, асман жер жараткан Аллах ла илаха иллаллах. Карасаң, бактылуу баксаган Аллах ла илаха иллаллах. Ушу сен өзүң ушулга кандай бир якин кое турган болсоң, ошо ишенимге, ушул нерсе Алладан башка сыйынып татсат жок болсо, сени жараткан Аллах болсо, сага берип аткан Аллах болгон болсо, сени көтөрүп аткан Аллах болсо, сени түшүрүп аткан Аллах болсо, бактылуу Аллах болсо, бактсыз аткан Аллах болсо, тойгузуп аткан Аллах болсо, ачка кылып аткан Аллах болсо, сени кийиндирип аткан Аллах болсо, чечиндирип аткан Аллах болсо, ден соолук берген Аллах болсо, ден соолук алып аткан Аллах болсо, өмүр берген Аллах болсо, өмүрүңдү алып аткан Аллах болсо, ла илаха иллаллах деп каяка барасың? Кимге сыйынасың башка? Ойлонуп көрчү. Негиз бекен? Сен мен жашоом негиз бекен? Карасаң, төрөткөн, я Алла, кудуретти эстей берсең көптө. Канчадар эркек менен аял бар, бирок балалуу боло албайт. Карасаң? Эгер ошол сиз менен биз кадыр болсок, кудуретти боло турган болсокчу, анда бала жасап алат элек да. Туурабы? Значит, Алла Таала Куранда бекер айткан жок. Мен кааласам кыз берем, кааласам эркек берем, кааласам экөөнү тең берем, кааласам бербей коем дейт. Ал канын каалоосу болуп аткан болсо, ла илаха иллаллахтан башка эмне бар? Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң биринчиси ушул келмени айтты. Ки Мухаммад Расулуллахта мен өзгөчө нерсе көп убакыт алып коюшу мүмкүн. Мухаммад Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деген сөз, бул Аллахтын жанында Мухаммад Расулуллах жазып туруш өзгөчө. Сиз менен биздин атабыз Адам алейхиссалам жерге келди, түштү. Жерге келип алып эле, "О, жерге келдим, кутулдум, ура" деген жок ал. Жерге түштү биринчи. Бул дүйнөсү гүл болчу дейт да мына. Бир эме сыяктуу. Аллах Таала бизди түшүрөрүн билип туруп, эмне кылды? Бул дүйнөнү күн фаякун бол деди, ушул даражага түштү да. Ойлобогула, субханалла, мындай бир клеткалыктан 2 клеткалык, көп клеткалык болуп анан кийин ошондой анан кийин маймылдан адам болуп калды, ойлобогула, андай жок андай. Не может быть. Это слепая теория Дарвина деген бар. Жок бир теория бул. Бирок тен субхана бардык нерсе кандай болгонсо ошондой болчу. Изилдебей эле кала. Биринчи жумуртка бере, тоок болчу, алып турган. Аллах ушундай жараткан, баарын келбет берген Аллах. Аль-Мусаввир. Аллах баарын нерсени келбетин берип ордуна коюп койгон. Ошол зат эмне кылды? Адамды жерге түшүрдү. Баардын ордуна коюп берип туруп.
Анан ушул жерге келдик, биз сажда кылып атабыз. Адам атабыз келди, жерге түшө берме, башын көтөрбөй кал дейт. Бир бат 300 жыл дейт. 300 жыл сажда кылды. Ыйлай берди. Ушундай ыйлай берди. Кечир дей берди. Анан бир күнү айтты: "Я Алла, сен ошо Мухаммаддын аты менен мени кечир" деди. Дегенде Алла Таала үн катты. Карабай койгон пендесин. Ачуусу келип аткан эле пендесин. Жакшы көрсө дагы. Эркек ушундай го. Ачуусу келип деле мындай ушинтип турса деле, мындай вай нерсе мындай өзүнүн мындай эмоциясын билгизбей турса деле, ичинде баласы үчүн күйүп тура берет го. Байкасаң? Көп эркектер ушундай болот. Билбейм, чанда эле болбосо, деп ölse, биз кыргыздын менталитети ушундайраак болсо мындай. Бизде мындай, билбейм силер кандай экенсиңер, мындай атынын көзү бала эркелете аласыңбы? Эркелете албайсың, мындай эркелетсең, сенин балаңды дейт го, бит бир эле сөздө жетет да. Эмне дерин билбейсиң, жок деп эркелете аласың. Ушундай го, туурабы? Ушундай. Эми кара, Аллах Таала да ушундай. Пендесин жакшы көрдү, бирок ачуусу келди. Ачуусун билгизди, бирок эмне сүйүүсүн билгизген жок. Бирок ошол мезде качан Мухаммаддын атын укканда, Алла Таала эмне деди? Сен аны кайдан билесиң деди. Аллахым, качан дейт, сен мени аршага көтөргөнүңдө, курсинин жанында мени койгонуңда. Мен ошо курсинин астында дейт, арштын алдында, курсиде. Баягы сен койгон тактыда. Ошондо ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп жазылып турганын көрдүм дейт. Мен ойлодум дейт, бул жөнөкөй эле киши эмес окшойт. Ушул жөнөкөй эле бир махлукка эмес окшойт. Мен ошонун атынан сени кечирим сурайм дегенде айтты. Мен ошол сен Мухаммаддын аты менен кечирдим деди. Карасаң даражасы канча. Силер жерге түшпөй, жерден издебегиле аны. Ал жети катар асмандан ары, ал дальше дагы, дагы канча экен. Субхана, жылдар, миллиард жылдар жетпей калды. Ушундай даражада болгон бийиктиктеги жер. Ушундай жерден субханалла мен окудум дейт. Сиз менен биз азыркыдай эле ойлобогула. Биз деген мындай бир ушундай жерден келгенбиз. Туалети жок. Сасыбаган, тер чыкпаган, ушундай бир сулуу, ушундай кооздолгон, рахат болгон, ушундай бүт нерсенин баары күндөн бол дегенде болуп кала турган жерден келгенбиз биз. Биз ошондой жерден бир жерге түшкөнбүз болду ыплас дүйнөгө. Сиз менен биздин ордубуз бул дүйнө эмес негизи. Биздин ордубуз бул дүйнө эмес. Биздики башка жакта. Ошол башка жакка алып келиш үчүн субханалла ошо Мухаммад Расулуллах түшкөн. Жашооңдо субхана болуп аткан оорчулукка, ушундай нерсени жакшылап ойлонуп көрө турган болсоңчу, бул бир аз эле убакыттагы боло турган нерсе. Эртең өлөсүң, эртең өлөбүз, ал бар проблема жок. Болуп аткан нерсенин баары убактылуу эле болуп атат. Бүгүн жок. Эмне үчүн мындай айтып атам? Аны Аллах Тааланы кечирди адамды. Кийин айтты. Эй адам деди. Бул сенин урпактарыңан боло турган, сенин урпагың боло турган акыркы пайгамбар Мухаммад деди. Мен аны жаратпай турган болсом, деди, ошол акыркы пайгамбар жаратпай турган болсом, мен бул дүйнөнү жаратпайт болчумун, сени да жаратпайт болчумун деди. Мен ошол Адам алейхиссалам ушундай кызганды, аттың, мен ошол болсомчу деди. Пайгамбарлардын баардыгы тең ошентип келди. Баарын айтылган, Мухаммадтен келет, Ахмад, Махмуд келет деди. Ушундай келет деп айтылган. Эми карасаң, сиз менен бизге бакыт берилген да, Мухаммадур Расулуллах. Көпчүлүк адамдар Мухаммад Расулуллах амал кылып жүргөндөргө азыр ушундай кылып мындай тик турушуп жаман көрүп атат го. Сакал коюп алган, карасаң жаштайынан сакал коюп алды. Эмне мындай ушундай ата басырбам, тигиндей мындай. Бул Мухаммад Расулуллах. Бирөө көйнөк кийип алган болсо, субханалла, карасам катынга окшоп алды. Мен чоң атам менен чоң апам баардыгы тең эле субхана жандагы эмелер сүрөттөрүн көрсөм, ушундай эле кийинип алыптыр, ошол эле азыр жүргөндөр. Мухаммад. Бирөө намаз окушу Мухаммад Расулуллах. Бирөө үйүнө бисмиллах деп кирип аткан Мухаммад Расулуллах. Сени сыйлап атышы да Мухаммад Расулуллах. Сенин зубан сага келип, сен ушунча канча сөйгүп атсаң да тыйып турушта Мухаммад Расулуллах десең. Мына ошол Мухаммад Расулуллах ушунча бийик даражадан сиз менен бизге келген. Эгер жашооң Мухаммад Расулуллах менен болбосо, анда адашасың.
анда сен ишенимиң туура эмес болуп эсептелет. Мухаммад Расулуллах деген жашабасаң деген ошол Мухаммад ойлонгондой, ошол айткандай жашабасаң, анда сен жашооң, сен өз акылың менен мейли канча китептер, генийлердин китептерин окуп ал, мейли канчадан мында позитив бере турган, активдүү кыла турган китептерди окуп ал, канча коучтордун жанына бар, кайсынын дүйнөмдө акыл насаат укпа. Сол эгер Мухаммад Расулуллах айткандай кылбасаңчы, акыртуу бара турган жанакындай тупиковый көчөлөр болот го, каяка барарын билбей каласың го. Ошондой жашоо менен жашап жүрөсүң. Ал бул жерде отурушуңарда Мухаммад Расулуллахта. Карасаң, канча оордуң, кыйналдың, тиңдал, бир акырында Мухаммад Расулуллах келдиң да? Мен эмне кылып атам? Мухаммад Расулуллах кылып атам да, туурабы? Ошол Мухаммад көрсөткөн саллаллаху алейхи вассалам, бир салават. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Ошол көрсөткөн жолуна келдик го. Ошол көрсөткөн жол менен дем салып, ошол жашы көрсөткөн нерсе, айткан нерсени кылып атышыбыз менен шифа таап атабыз. Карасаң, конечный итог каяка барды? Жада калса мүрзөнүн ичине, эми кара, мен асмандан жерге түшөйүн. Мүрзөнүн ичине киргенде дагы эки периште кирип келип туруп, сага жиберилген адам жөнүндө эмне деп ойлойсуң дейт экен. Мен набийюка, сенин пайгамбарың ким дейт экен да. Кимдин аркасынан ээрчип келдиң шөлбүрөп? Ким менен жүрдүң? Кайсыны? Дейл Карнегини окуп алып, субханаллах, жашооңуздан бир Джон бирдемкеден окуп алып, субханаллах, Майкл Джексон окшоп кыймылдап койсоң эле, субханаллах. Мүрзөнүн ичинен сурабайт аны. Сага жиберилген адам ким эле? Сен кимдин аркасынан чуркап жүрдүң? Кимди ээрчидиң? Кимге окшоп жашадың? Деп сурайт. Эки дипломуң бар беле? Красный беле, синий беле деп сурабайт ажыр. Мен набийюка. Мухаммад Расулуллах амал кылып келдиңби деп сурайт экен. Канча коюң бар эле деп сурабайт. Сарайың бар беле деп сурабайт. Машинаң Lexus беле деп сурабайт. Мен набийюка. Ошо Алла берген жакшылыктарды Мухаммад Расулуллах көрсөткөндөй колдондуңбу? Ма. Негиз бекен? Исламдын негизи 5 нерсеге курулган. Биринчиси жүрөк. Эгерде жашооң оңолушун кааласаң, эгер бул дүйнөдө бактылуу болгуң келсе, жана ошондой эле өткөн жашоо, келечекте жашооңдо бактылуу болгуң келсе, бул дүйнөдө бардык проблемадан кутулгуң келсе, жана өзүңдүн жашооңду оңдоп, ахиретиңди гүлдөткүң келсе, эгерде бул дүйнө эркек аялы менен, аял күйөөсү менен, бала ата-энеси менен, тууганы менен, кошуна менен бактылуу жашагысы келсе, бул дүйнө рахат алып, ар бир секундасын баалап жашагысы келсе, бүткүл кайгы-касиреттен кутулгуң келсе, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахка амал кылып жашай башта. Өзүң жакшы көргөн нерседен мурун ошол Мухаммад эмнени жакшы көрөр экен? Өзүң жаман көргөн нерседен мурун ошол Мухаммад эмнени жаман көрдү экен? Деген ишеним менен жашасаң гана сен жашооңдун фундаментин куруп баштайсың. Качан ошого киргенден кийин, качан ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах түшүнгөндөн кийин, анан мен ошол жаратуучум, менин пайгамбарым менден эмне каалап өткөн экен деп, анан китеп окуп баштайсың анан. Мен эмне каалап атат экен? Мен кандай кылайын? Эмне кылайын? Кантип жашайын деген суроо анан аалымдар болуп баштайт. Ага чейин субханалла койду сарайга камап койсоң, уйдумда мүйүзүнөн байлап койсоң, жылкынын да эмесинен тизгиндеп койсоң, ал тура берет ал сарайда. Анын алдына чөп апарып салсаң жейт. Салбай койсоң ошо жерде өлүп деле калат, ал эчтеке кылбайт. Ошо жерде келип акырды кемирип атып өлүп калат. Көп адамдар субханалла ла илаха иллаллах Мухаммад Расул ойлонбогон себебинен жана акырда байланып турган ат сыяктуу болот атпайбы? Ал ойлонбой атат, каяка барат атат, эмне кылып атат, кандай жашагысы келет, эмне кылып жашаш керек ал. Ошол себептен субханалла ойлонушубуз керек экен. Аракет кылабызбы? Экинчиден айтып берейин иншалла. Экинчи негизде субханак хамдик ашаланта астагфирулла ва атубу илейк.